Саламатсыздарбы, урматтуу жарандар, саламатсыздарбы, урматтуу эл аралык уюмдар, саламатсыздарбы, жеке менчик ишкерлер жана башка юридикалык ишканалар. Биз билебиз, силер өзүңүздөрдүн ак ниетиңиздер менен Баткендеки болгон чыр окуяга көңүлүңүздөр менен гуманитардык жардам берүүгө даяр болуп турасыздар. Азыркы маалда ар жактардан көп көлөмдө гуманитарный груздар келип жатыр. Ушу келип жаткан гуманитарный жардамдардын арасында мына бүгүнкү күнгө 50 тонна жардам көргөзүлүп жатат. Анын ичинде un, май, күрүч, лапша жана башка крупалар, ошонун ичинде консервалар. Андан тышкары Жалал Абад областынан жарандар жана жергиликтүү бийликтин облустук администрациянын аракети менен 40 тонна 4 кобага жүктөлгөн груз бул жакка келип жатат Баткенге. Андан тышкары Оштон гуманитардык жардам 7 бусик менен 2 грузовой ховага жүктөлүп бул жакка келип жатат. Ошонун эле катарында Красный Крест жана башка эл аралык уюмдар гуманитардык жардамдарды көргөзүп жатышат. Ошондой эле гуманитардык жардамга президентибиз тапшырма берген. Государственный материальный резервинде эсебиндеги турган продукталарды толугу менен бул жака Баткен областына, Баткен шаарына жабыркаган элге таркатуу боюнча ал тууралуу толугу менен иштер жүргүзүлүп атат. Также президентом дано указание о разбронировке продуктов государственного материального матрезерва для обеспечения беженцев. Мен сиздерге кайрылат элем. Бул гуманитарный груздар толугу менен МЧС аркылуу кетиш керек. Себеби жөнөтүлгөн гуманитарный груз бир жерге бир атта келип калышы мүмкүн. Мисалы un бир эле точкага только un келип калышы мүмкүн. Же мисалы сууну жөнөтсөңүздөр бир эле точкага только суу келип калышы мүмкүн. Ошондуктан реттеп жабыркаган жана качкын биздин жарандарга түзмө-түз жеткизиш үчүн бул тууралуу толугу менен МЧС өзүнүн кызматын жасайт. Ар бир келген жаран биз аркылуу тизмеге түшүп, толук данныйлары берилет бизге. Биз ошо тизме аркылуу келген гуманитарный грузду өзүнүн керектүү буюмдарды толуктап жана ошондой эле биз жергиликтүү бийлик менен тыкыз иштеп туруп, ушундай жабыркаган үй бүлөлөрдү таап, ошолордун тизмеси менен биз иштейбиз. Ошондуктан сиздерден сураныч эле, ушундай гуманитарный груз жөнөтө турган болсоңуздар, кайрылуу жагынан МЧСке контактный номерлар 0990 90 90 25 Ахматов Калыс Орозбекович, бул замминистр МЧС. 0550 800 300 Мамбетов Азамат Муратович жана 0773 126 127 Жолдошев Рыспек. Ушу гуманитарный жардамды жөнөтөөрдүн алдында ушу 3 телефондун бирөөсүнө телефон чалып байланышып койсоңуздар, биз гуманитарный жардамды бул жактан тозуп, жерлерине өз убагында жана керектүү жарандарга жеткизгенге биз милдеттүүбүз. Рахмат.